Улуттук банк кече депутат Самат Ибраев улуттук банкты жоюу жөнүндө айтып жатып, мыйзамда каралган ыйгарым укуктардын чегинен чыккан деп эсептейт. Бул тууралуу улуттук банктын өкүлү Айда Карабаева билдирүү таратты. Анын айтымында эл өкүлүнүн сөздөрү абсурд жана чындыкка дал келбейт. Улуттук банктын иши баш мыйзамга негизделген. Ошол эле учурда улуттук банк бүгүнкү күндө эң ачык мамлекеттик органдардын бири болуп саналат. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын каржылык отчету жыл сайын тышкы аудит тарабынан текшерилет жана жогорку кеңеш тарабынан бекитилет. 2000-жылдан берки баардык жылдык отчеттор улуттук банктын расмий сайтында жарыяланган. Кыргызстандын улуттук банкы банктар жана банк иши жөнүндө мыйзамдын 66-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын төрагасынын, анын орун басарларынын жана директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн айлык маяналары президент тарабынан белгиленет. Жалал-Абад областына караштуу Сузак районунда 2-аял алып той берген жаранга карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиришти. Июндун башында Сузактын тургуну жубайы менен ажырашпай туруп 2-аялга үйлөнүп той өткөргөнү тууралуу видео интернетке тараган. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестеринде 179-беренеси 2 жана андан көп аял алуу менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Учурда Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан тиешелүү иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат. Кыргызстандык спортчу Айсул Тыныбекова Польшада өтүп жаткан күрөш боюнча Зелковский Петлянский Poland Open мелдешинде алтын медаль багындырды. Бул тууралуу United World Wrestling уюмунун расмий сайтында айтылат. Мелдеш 8-10 июнь күндөрү Варшава шаарында өтүүдө. Тыныбекова 62 кг салмакта алгач россиялык Любовь Овчарова менен килем үстүнө чыгып, аны 14-8 эсебинде утуп алды. Россиялык спортчуну уткандыгы үчүн мелдештин жарым финалына өттү. Жарым финалда кыргызстандык спортчу россиялык Светлана Липатова менен кармашып, 3-1 эсебинде аны да жеңип, мелдештин финалына чыкты. Финалда канадалык Анна Пауло Гадинести 7-1 эсебинде артта калтырган Айсул Тыныбекова алтын медальга татыды. Вега түшкөн акчадан канчаны алып кетет экен өзүнө? Уруксат берсе мен жооп берейин. Вега мен жана айтып кеткендей, өткөн түзүлгөн контрактка ылайык биринчи лот боюнча 211 сом, экинчи лот боюнча 224 сом алат. Жалпы көлөмүн айтсам, ошол долбоор ишке киргенден тартып, жалпысынан 346 миллион сомдон ашык каражатталган. Вега Кыргызстанда баруу чакырып койсоңор болбой эле, азыр суроолорубуз бар эле. Бизге андай тапшырма жогорку кеңештен түшкөн жок. Кийинки жыйынга тапшырма түшсө, биз аларды чакырабыз. Комбиндин өкүлү сизге этикалуу суроо берейинчи. Ушул жерде айдоочуларды наразы кылган кырдаал туулбай атабы, кандай деп ойлойсуз? Штрафтар боюнча. Штрафтар боюнча негизги жана айтылып кеткенде, баяндамада айтылып кетти. Бул жерде ошо элдин талаптары, алардын көз караштары жана депутаттардын сунуштарын эске алуу менен иштелип чыккан бул мыйзам долбоору болуп атат. Ошондуктан бүгүн биз силердин карооңуздарга киргизип, колдоп берүүнү суранып жатабыз. Рахмат. Арганын байкалды да. Мына законопроектти баягы кыскартуу боюнча штрафтарды эмне себептен ушул жолго барып жатасыздар? Урматтуу Булгушбековна, бул боюнча мына жогору докладта дагы айтылбадыбы? Мына коопсуз шаар долбоору иштеп баштагандан бери ошо бузуулар кодексинде чектелген норма боюнча мүчүлүштөр болду. Андан ары биз дагы анализ кылып жүргүзүп, ошол жол транспорт кырсыгына, адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна өтө зор чыгым келтирбеген бузуулар боюнча анча мындай жогорку коркунучтагы эмес бузуулар боюнча гана ылдыйлатып алып келип атабыз, калгандары боюнча мурункудай эле күчүндө калып атат. Бул деген буга чейин туура эмес болгон, ушунча көп акчалар алынып аткан элден дегенди билдиреби? Жок, бул аны билдирбейт. Себеби дегенде бул бузууларга төлөнгөн айып бул социалдык төлөм болуп эсептелбейт. Ошон үчүн биз эң негизги максатыбыз элдин коопсуздугу, элди тартипке чакырып, ошо эреже менен жүрүүгө үйрөтүү. Анан буга чейин дагы баягы комитетте мен кайрылган болчумун. Сусамыр жолундагы авария боюнча 5 кишинин өмүрүн алган. Мен ал кишилердин тууган уруктары менен бүгүн деле сүйлөштүм. Ал жерде аябай көп суммадагы акча болгон. Алар бул жака мындай коммерческий покупкага келе жатышкан. Ошол акчалар боюнча маалымат жок болуп жатат. Сиздер тактап берем деп айткансыздар. Ошол сумма азыркыга чейин белгисиз болуп жатат, дайыны. Ошол эмне болду?
Урматтуу Бурул Кушбековна, бул факты боюнча азыркы тергөө амалдары жүрүп жатат. Ошол жерде ушул акчаны деген канча сумма болушу мүмкүн деген негизде күбөлөр, туугандары баары суракка чакырылып сурак берип, суммалар толук такталып атат. Азыркыга чейин именно канча сумма болгон, же ошол сумманын арасынан жоголгон деген божомолдор боюнча тактоо жумуштары, тергөө амалдары жүрүп жатат. Сизге жакынкы күндөрдө тактап туруп сизге жооп беребиз.